Арыбаңыздар, урматтуу студенттер. Бүгүн биз 3 сабак, мына тема жазылып турат. Кыргызстандагы азыркы тарых илиминин учурундагы маселелери. Силер биринчи курста байыркы замандын тарыхын окудуңар буга чейин. Мына моңу сүрөттөр биздин ошо байыркы тарых жөнүндө алынган. Карап көрсөңөр, силерге тааныш эле сүрөттөр. Мен силердин көңүлүңөрдү мына могу Умай эненин эстелигине бурат элем. Эмне дегенде, бул эң байыркы биздин мындай Умай эненин эстелиги деп айтсак болот. Эң байыркы деп айтканым эмне дегенде, биздин территорияда Чүйдө табылган, Ысык көлдө да табылып атат. Анан башка жакта Умай эненин дагы мындан дагы мурун табылган эстеликтери бар. Бирок мен биздин могу Кыргызстандагын айтайын дегеним, көңүл бурсаңар, бул эстеликтеги болгон мен кыздардын өзгөчө көңүлүн бурат элем. Көрүп атасыңар, Умай эне шакек дейм, сөйкөсү бар, шуруусу бар, аябай ушундай кооздонуп, биякта мына колунда китеби бар. Билесиңер, Умай эне өзүнүн жанагы дарылоо түрлүү эмелери жанында жүрчү да. Биз дагы ушул эстеликти бүгүн сөз кылабыз. Калган эстеликтер дагы биякта мына жазылгандар, көрүнгөндөр. Бул биздин силер өзүңөр да карап көрүп, эмне үчүн мен буларды бияка койдум. Мына бирөө Манастын мындай бүт болгон жана вселенная Манасы деп айтылат. Ошо Манастын болгон мындай менимче да, менин оюм боюнча ошо Манастын тегерегинде болгон бүт түшүнүктөрдү камтыган сүрөт деп айтсак болот да, ошонун бири. Алдыңкы сүрөт бул петроглифтер Ысык көлдө. Силер болгондо көрдүңөр болуш керек. Көрө элек болсоңор, Чолпон Атада музей бар петроглифтердин деп. Мына ошол петроглифтерди мындай кооз түрүндө сүрөт жазып чыгарган. Мен атайын айтпайм, бул авторлор ким экен. Силер өзүңөр карап көрүп, эмки сабакта семинарскийден ушунун тегерегинен айтып берсеңер болот. Анан негизинен эгемендүү болгонубуз Кыргызстандын жаңы тарыхын ачты деп айтып атабыз. Анын арасында мына президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январындагы инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө биринчи жарлык болгон. Жана 2022 жылдын 21 майындагы улуттук нарк жөнүндө жарлыгы, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу жөнүндөгү президент Сабыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыктары. Мына ушулар баары тең өзгөрүүлөргө баруу үчүн чоң саясий негиз болуп саналат. Мен азыр жаңы эле мына Илимдер Академиясынан келдим. Ушул улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген оңгу жолу тегерегинде азыр илимий конференция өтүп атат. Ошонун негизинде көп жаңылыктар дагы болот. Мен ойлойм, баарыбыз тең ошолорго катышып аткарабыз да. Кайсы эгемендүү болгонубуз Кыргызстандын жаңы тарыхын ачты дегенди кантип далилдесек болот. Мына кайсы тармактан ошо жаңылыктар болуп атат. Мисалы, этногенез алсак. Этногенез деген бул кыргыз элинин калыптанып чыгуусу. Ошо биздин ошол маселенин тегерегинде, мисалы, биз көбүнчө биздин заманга чейин 201 жыл деп айтканбыз. Бирок жаңы маалыматтар чыгып атат. Жаңы маалыматтар Кытай тарыхынан, Кытай булактарынан ошо маалыматтар боюнча 525 жылы ошондой эле кыргыз мамлекеттүүлүк болгон деген маалыматтар чыгып атат да.
дагы чыгат. Бул мындай эле мен мисал катары силерге айтып атам. Элибиздин башаты байыркы доорго барып такалат. Анын калыбына келтирүүгө Тянь-Шань, Ферганадагы, Енисей жээктериндеги, Саян тоолорундагы жана Алтайдагы, Россиянын башка аймактарындагы, Борбордук Монголиядагы, Кытайдагы, Индиядагы, Пакистандагы, Афганистандагы жана араб өлкөлөрүндөгү археологиялык изилдөөлөр жардам берет. Канча мамлекеттер көрүп атасыңар, Биз мурун мисалы окуп атканда ушу Кыргызстандын эле жеринде биздин тарых болгондой көрчүбүз да. Кыргыздардын тарыхы аябай бай, аябай мындай кеңири, канча жерлерди камтыган деп айтсак болот. Мен ойлойм, бул дагы буга дагы кошулат да, башка дагы жаңы мындай маалыматтар ачылат, археологиялык жана башка. Мисалы силер азыр мына Энесай тарыхын окуп өттүңөр. Мына могул эстелик биякта жазылып турат. Түбөлүк аскага жаздым. Бул жердин кожоюндарынан ден соолук жана узак өмүр сураймын. Биздин замандын 9-10 кылымында таандык жазуу болжол менен ушундайча которулат. Бул Алтайда табылды. Ушу жазылып турат да, руническая надпись времен Кыргызского каганата деп. Руникалык жазма менен мына ушундай таш, башка белгилер жаңы ошо башка жерлерден табылып, биздин тарыхка дагы мындай өзүнүн салымын кошуп атышат да. Анан мына байыркы тарыхка болгон мамиле, жаңы булактардын пайда болушу, санжыраларды колдонушу жана жаңы ысымдардын аттары пайда болуп атат да. Мына биякта мисал катары карта. Бул байыркы карталар, Кыргыз каганаттын карталары. Мына биякта дагы биздин тарыхка бул анчалык мурун мындай жакшы билинбеген, бирок мына биякта 1331-жылы Византиянын Никея шаарын курчоого алганда курман болгон кыргыз жоокерлердин эскерүү. Ошондо Византияга кире албай, биякта кыргыздар ошондо келип жол ачып беришкен. Ошо кыргыздар алгыс чепке биринчилерден болуп кирген да. Мына ошол эстелик бүгүнкү күнү мына Туркияда ачылган бар. Бул дагы мына ошо биздин байыркы тарыхтан мисал да. Дагы мындай жакыныраак заманда алсак, мына байыркы тарыхка болгон мамиле, жаңы булактардын пайда болушу. Анан анын ичинде мына Кыргызстанды падышалык Россиянын курамына өтүү да. Мына ушул процесстин тегерегинде ар түрлүү эң жаңы эле биз эгемендүү болгондо ар түрлүү мындай көз караштар айтылганда, бул падышалык басып алдыбы, же кыргыздар өз ыктыяры менен кирдиби, кандай болгон деп. Биздин тарыхыбызда мына академик Бегималы Жамгырчинов ал бир топ китеп жазган. Ошонун арасында жазылган мына китептердин аталышын көрсөңөр, 1959-жылы «Присоединение Киргизии к России» деп жазган. 63-жылы «Добровольное вхождение Киргизии в состав России». Анан ошол эле 63-жылы «О прогрессивном значении вхождения Киргизии в состав России». Эмне үчүн ушундай? Эмне дегенде бир нерсени, мындай тарыхый бир болгон окуяны бир сөз менен айтуу болбойт. Эмне дегенде тарых бул аябай мындай көп кырдуу нерсе да, көп кырдуу илим, көп кырдуу билим. Эмне үчүн силер мына азырынча байыркы заманды окуп атканда, анан ушул периодко жеткенде силер көрөсүңөр, Кыргызстанда мисалы Түндүк Кыргызстанды алсак, Түндүк Кыргызстан өз ыктыяры менен кат жазып, ант берип киришкен. Түштүк Кыргызстанды алсак, Курманжан Датканы уккансыңар, билесиңер. Мына ошондой көп кырдуу көз караш менен караш керек да, тарыхый мындай окуяларга. Мына биякта дагы бир актуалдуу нерселердин бири бул стереотип деп коет. Стереотип деген бул биз
көнгөн боюнча эле бир нерсеге мындай көз караш кылабыз да. Анан ал стереотиптер биздин турмушка киргенде кээ бир биздин тарыхыбызда ушундай болгон деп айтылат. Мисалы биздин тарыхыбызда эч качан аялдарга мындай басым кылган эмес. Кыздарды, айымдарды биз кыргыздар аябай сыйлачу тарыхта. Мына анан жана ала качуу деген. Ала качуу биздин тарыхта деле болгон эмес. Кээ бирөөлөр айтат, бул кыргыздардын традициясы. Традиция эмес, болгон эмес кыргыздардын тарыхында кызды ала качуу деген. Анын өзүнчө дагы бир мындай тема кылып сөз кылабыз. Бирок биякта мен айтайын дегеним, мына могу биринчи сүрөттө көрүп атасыңар Курманжан датка. Курманжан датка уулу Асанбек жана Кокон ханы тартуулаган шашкасын кармаган кул менен турушат да сүрөттө. Көбүнчө аялдарды сүрөткө тартканда кандай тартат? Тегерете. Биздин оюбуз боюнча. Гүл, шуруу, мындай аялдарга таандык нерселерди. Аял кишинин жанына жанагындай шашканы кармап турган бул эмнени далилдейт? Эмне дегенде Курманжан датка бул жөнөкөй аял болгон эмес. Алай канышасы, Кокон бир нече жолу датка деген наамын алган. Кокон хандыктын мына биякта ханы берген Кокон хандыгы баш ийип, биз көбүнчө Кокон хандыгын бул караңгы, аябай мындай аялдарды басым кылган хандык деп ойлойбуз. Ал мына баа берип Курманжандаткага ушундай кылычты тартуулап атат. Ага ушу жагынан мындай баа берип да. Анан биякта дагы экинчи сүрөт, мына Элечекчен партиясыз аялдардын биринчи областтык конгресси 1925-жылы. Бул канча жыл мурун, партиясыз деп атайын жазылып атат. Эгерде бул коммунист аялдар болсо, анда биз булар ошондой дечүбүз демекпиз. А бул партиясыз айымдар ушу эгемендүүлүккө чейин тарых биздин китептерде ушу окуя боюнча 1,5 бет эле жазылган да. Аябай маалыматтар жок болчу. Кийин канча китептер жазылып, канча маалыматтар чыгып атат. Бүгүнкү күнү мына биз 16-жылдагы көтөрүлүш жөнүндө ар түрлүү маалыматтар келип, биз бүгүнкү күнү кандай эмне болгонун билебиз, жана дагы маалыматтар ачылат деп мен ишенемин. Анан Октябрь революциясы жана социализмдин курулушунан өнүккөнгө чейинки маселелер. Булар дагы бүгүнкү күнү мындай мурун идеологиялык жагынан айтылганда, мурунку биздин көз караш бир болчу. Бүгүнкү мурунку, азыр болсо ошол социализмдин курулушу мына биякта социализмди курдук, эми коммунизмди да курабыз деген ураан болчу мурун. Ошол аябай жакшы нерсе. Мына элдин жана бүт элдердин массалык репрессия. Репрессия жөнүндө албетте бул чоң мындай ак жана белое пятно дегендей бул аябай аз маалыматтар чыккан. Репрессия болгон адамдар бул эл душманы дегенде эле түшүнүк көбүнчө мындай сиңген да. Андан тышкары элдин жалаң эле кыргыздар эмес, башка дагы элдерге массалык репрессиялар болгон. Мисалы 1943 жылы Кыргызстанга Түндүк Кавказ элдери көчүрүлүп келгенде, бүгүнкү күнгө чейин алар эстеп бардың аябай ыраазы болушат. Кыргыздар ушундай жакшы тосуп алып, өзүнүн нанын бөлүшүп, ушундай бир жерге туш келдик деп. Эми кыргызстандыктардын улуу жеңишке кошкон салымы боюнча жаңы фактылар, жаңы ысымдар, бүгүнкү күнү бурмалоолор болуп атат. Кээ бир эмеде соцсеттерде окусаңар, таптакыр башкача көз караштар болуп атат. Эми тилекке каршы дагы өткөн тарыхыбызда, мен эми аябай кыскача биз мындай өтүп атабыз. Өткөн тарыхыбызда эл аралык мамилелердин тарыхы деген бөлүм болгон эмес. Бүгүн карасак, биз байыркы ошо көчмөн уруу катары биз көчүп жүргөн убакта эле
ушундай маалыматтар болгон. Эми бүгүн мен айткандай эң кыска эмеде эле биз өттүк. Кыскача ушундай маалымат. Эми кандай суроолор болсо суроолорго өтөлүк. Сурооңор болсо суроону бере бергиле. Сиз жогоруда ошол эл аралык мамилелер тууралуу айтып кеттиңиз. Азыркы тил менен айтканда ошол эл аралык дипломатия Кыргыз азыркы учурда ошол Кыргызстан үчүн, Кыргыз мамлекети үчүн канчалык деңгээлде маанилүү деп ойлойсуз? Бүгүнкү күнү ушу эгемендүү болгондон кийин албетте эл аралык дипломатия аябай маанилүү. Кыргызстан канча мамлекеттер менен биз байланыштарыбыз бар. Бирок ал жалаң эле мындай чоң мекемелер, мындай уюмдар ага катышпай, ошо студенттер, жаштар, айымдар иш кылып элдин ар түрлүү өкүлдөрү канчалык катышса, ошончолук бул биздин дипломатиялык жана биздин ушу мамилебиз башка мамлекеттер менен аябай бай болот да. Ошон үчүн аябай маанилүү. Өзүңүз белгилеп кеткендей эле, тарых азыркы күнгө чейин изилденип бүтө элек деп айттыңыз. Ошолор боюнча Кыргызстандын тарыхы боюнча кандай жаңы маалыматтарды айта аласыз жана бере аласыз? Күндөн күнгө эле ошо маалыматтар көбөйүп атат. Мисалы жакында эле мына 1-2 күндүн ичинде мына телевизордон деле биздин доктор наук археология боюнча Кубат Табылдиев сүйлөп айтты. Ошо жаңы археологдор тапкан шаарлар. Эң кызыгы ушу Нарын жакта, башка жакта биздин ушу түндүк Кыргызстанда табылган үйлөрдүн калдыктары ар бир жерлерде түтүктөр бар экен дейт. Мончолор бар экен дейт. Мына бул жаңылык. Эмне дегенде биз мурун жана мисалы Давань мамлекетинде эле андайды угуп жүргөнбүз. Ошо ар бир үйгө түтүк менен сууну алып келиш байыркы заманда. Бул албетте жаңылык. Мына ошондой жаңылыктар көп. Мен ойлойм, дагы эле мен эми чоң жаңылыктарды эми азыр айтканга токтоно албайм, бирок семинардан ошолорду биз дагы көбүрөөк карайбыз да. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин ушул тармакта кандай маселелер жана көйгөйлөр пайда болду? Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин мына 30-тан ашык жыл болду. Ар түрлүү албетте жаңылыктар болду. Анын арасында менчик бизде мурун элдики болчу, азыр жеке менчикке өттүк. Башка дагы мындай көп жаңылыктар болду. Социалдык жагынан, көз караш жагынан биз үчүн мисалы могул тарыхка көз караш деген, кыргыз тилине көз караш. Мына мен башында жана жарлыктарды бекеринен айткан жокмун. Жана адеп аклак. Азыр мына оңгу жолдоп атабыз. Ушул бүт кыргыз жараны, мына бул баары тең эгемендүүлүктөн кийин болгон жаңылыктар, ошону өнүктүрүш керек да бүгүнкү күнү. Азыркы учурда Кыргызстандын өнүгүүсүнө биз кайсы мамлекеттен үлгү ала алабыз жана кайсы мамлекеттер бизге үлгү боло алышат? Үлгү боло турган мамлекеттер көп, коррупциядан таза мамлекеттер. Өзүнүн экономикалынысын жакшы өнүктүрүп кетип, анын арасында дагы элдин жашоосун дагы жакшы кылып кеткен. Кайсы жерлерде жакшы билим берүү жактары бар. Мына ошо жакшыны өнүктүрүп аткан мамлекеттер албетте биз үчүн аябай мындай модель боло турган мамлекеттерде. Баланча мамлекет деп мен айта албайм. Эмне дегенде биз эң башында бизде мындай ой болгон: ой, биз экинчи Швейцария болобуз, же биз тиги дракондордой болобуз жаш мамлекеттерде, же биз японский чудо болобуз деп. Чынчына келгенде ар бир мамлекет өзүнүн моделин иштеп чыгат да. Мына биздин модель бүгүнкү күнү уже иштеп чыгып, мындай четинен биз көрүп атабыз. Бизден дагы үлгү ала турган мамлекеттер бар бүгүнкү күнү. Келгениңерге чоң рахмат. Лекция бүттү.